Ассаламу алейкум. Сураныштар боюнча стоп диабет деп аталган дары тууралуу сиздерге маалымат бермекчимин. Эгерде биз аны дары деп атай алсак, анткени капсула түрүнө келтирилген же таблетка түрүнө келтирилген ар бир өнүмдү биз дары деп атай бербейбиз. Ошо катары стоп диабетти дагы. Демек, аны канчалык ичпеңиз, ал кандагы глюкозанын деңгээлин азайтпайт дагы, сиздеги ушул диабетти жок кылып сала албайт дагы. Бул жомок. Эмне үчүн мындай дедим? Сиздерге жалпылап ушул айтып берейин. Демек, Google'га кирип стоп диабет деп жаза турган болсоңуз, инструкциясы чыгат. Ал жерде не деп турат? Стоп диабет бул уникалдуу комплекс глюкозаны обработка кылуучу органдардын ишин калыбына келтирет деп турат да. Эми бул терминди, бул айтылган сүйлөмдү балким илимий өздөрүнүн көз карашында айрым адамдар түшүнө алаттыр, бирок көпчүлүк түшүнбөйт. Карапайым адам буга эч кандай бир терс көз карашта болбойт да. Жакшы экен, бул диабетти жеңет турбайбызбы, бул дарыны ичип деп ойлоп кала берет. Бирок эгерде бул окуган адам болсо, дарыгер болсо, муну окугандан кийин дароо эле ой жүгүртөт дагы. Анан айтат: глюкоза бул өзү обработка болгон даяр продукт. Мисалы, ун бул даяр продукт, бензин бул өзү даяр продукт, энергия. Ал дагы да өзгөрүүгө муктаж эмес. Коду мунага бензин куюлган сыяктуу эле биздин клеткаларыбызга глюкоза энергия катары кызмат кылып берет. Аны өзгөртүштүн кереги жок, ал өзгөрүлгөн. Мисалы, лактоза же фруктоза болсо, бул даяр продукт деп айта албайбыз. Анткени ал баары бир глюкозага айланып, андан кийин организмге энергия болуп берет. Муну биз глюкозаны обработка кылышыбызга кереги жок, дароо эле колдоно беребиз. Демек, биринчи эле сүйлөмдө ката. Анан обработка кылуучу органдар, балким бул жерде обработка кылуу дегенде кандай түшүндүргүсү келди? Балким ушул боорду айтса керек. Мисалы, биз глюкозадан энергия алабыз да, ашып калган энергияны, глюкозаны биздин боорубуз обработка кылат. То есть майга айландырат. Майга айландырат дагы, ал боордо сакталат. Ашып калган болсо курсакта сакталат, жана дагы башка жерлерде сакталат. Ошол нерсени биз обработка деп айтабыз. Бирок боорду ушул ишин калыбына келтирүүгө муктаждык жок. Анткени анын иши бузулуп калган эмес. Ал жакшы эле иштеп атат. Мисалы, 100 адамдын диабети бар болсо, балким анын 3-4-өүндө гепатит бардыр. Ошолордо боорунда бузулуу бар болушу мүмкүн. Анын өзүнүн дарылары бар. Вирусту азайта турган, анан ушундай эле гепатопротектор деп коет. Боордун ишин калыбына келтире турган дарылар бар. Бирок диабетте боор калыбына келүүгө муктаж эмес. Ушуну түшүнүп коюңуздар. Дагы бир катачылык. Ушул бир эле сүйлөмдө ушунчалык катачылык. Анан эмне үчүн мен бул тууралуу сиздерге айтып атам? Көп эле адамдардан уктум, азыркы күндө ушул көп эле продукциялар реклама аркылуу сатылат да. Ошо катары ден соолукка байланыштуу чыгарылган азыктар дагы, дары-дармектер дагы реклама аркылуу сатылат. Стоп диабет деле ушул рекламанын кесепети деп койсок туура эле болот. Ушул рекламасы күчтүү болгон үчүн эле сатууга жакшы чыкса керек. Анан экинчи себеби, менин бир пациентим ушул именно диабет боюнча жатты. Мага жатканга чейин эле заказ бериптир. Жана анын баасы дагы асманды чапчыйт да, 8000. 8000 дегенде мисалы каяктан ойлоп тапты. Ал жерде курамын карап чыктым мен. Курамында чөптөр бар экен.
майлар бар екен. Жана булар базарга барсаңыз деле чөптөрдү алсаңыз болот. Чөп саткан жерлер бар да, чөп дарылар саткан жерлер. Арзан эле болот. Көп өлчөмдө алсаңыз деле арзан эле болот. Эмне үчүн ошону ушунчалык асманды чапчытып баа коет? Ушул нерсе дагы мага жакпай, анан айтайын деп чечтим да. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Анан дагы айта турган нерсе, дары деген нерсе бул буга чейин эле дарылар тууралуу сиздерге видео материал даярдап чыгардым эле, аны көргөн болсоңуздар керек. 3 түрдүү дарылар болот. Биринчиси бул чындап организмдин абалын өзгөртө турган дарылар. Биз аларды дарылар дейбиз. Зарылалар, зарыл учурда колдонуш керек. Экинчилери бул керекке кирет. Керек дарылар, мисалы витаминдер жана микроэлементтер. Ал эми үчүнчүсү керек эмес. Бул баттар. Биз ушул стоп диабетти батка да кошо албайбыз да. Батка да кошо албайбыз. Чөп дарыларга деле кошо албайбыз. Чөп дарылар дагы өзүнчө. Балким кошсо болоттур, бирок чөптү арзан эле алсаңыздар болот. Расторопша дейсизби, курамында бир канча чөптөр турат. Алардын баарын эле базардан таба аласыздар, арзан эле болот. Ошон үчүн биринчи түрдөгү дарыларга эч качан кош мүмкүн эмес. Анткени дарынын активный вещество деген нерсеси болот. Активный вещество деген сөз бул аны ичкенден кийин сөзсүз түрдө организмде бир өзгөрүү болот да. Мисалы, ошол эле диабетте ичиле турган эмени алайлы, сиафорду алайлы, мисалы, сиафор. Сиафордун негизги нерсеси ушул метформин, активный веществосу. Жана бул дары не кылат? Бир канча эффектилерге ээ. Негизги эффектиси клеткалардын инсулинге болгон сезгичтигин арттырып берет. Натыйжада инсулинге болгон сезгичтик арткандан кийин клеткаларда биздеги глюкоза канда турган, ал клеткаларга кирет. Жана натыйжада энергия менен камсыз болот. Ушундай эффектиси бар. Анан башка деле дарыларды айта берсе болот эле. Бирок жалпылап айтканда ушул дарылардын активный веществосу болот да. Бул стоп диабетте активный вещество жок. Болсо дагы түшүнүксүз нерсе. Аны бир баягы 1000 адамдын 1-2-өсү гана түшүнө ала турган кылып 1-2 сөздү киргизип койгон. Бирок аны чукулап келгенде, издеп келгенде бул адамдын өзүнүн организминде өзү пайда болуп ушул иштей турган гормондор да, аны сырттан алуу мүмкүн эмес. Ушундай. Жалпылап айтканда элди алдоонун бир ыкмасы да. Анан дагы ошол пайдасы дегенде, ушул стоп диабеттин эмне кылат дегенде, биринчисин айтып өттүм. Ишин калыбына келтирет деп турабы, бул кетти. Түшүнүңүздөр, эч кандай органдын ишин калыбына келтире албайт. Анткени сахар болгонуңуз менен сиздин эч кандай органыңыз бузулуп кеткен эмес. Экинчи дагы бир эффектисин айткан, пайдасын. Бул биринчи жана экинчи типтеги диабетте ошол дарылайт дегендей бир түшүнүк бар да. Дарылаш үчүн дарынын активный веществосу болуш керек. Мунун активный веществосу жок. Анда кантип дарылайт? Курамындагы чөптөрдү, макул эми чөп пайда. Ага биз атерсет этпейбиз. Бирок чөп пайда болгону менен ал илимпоздор бар да, дүйнө жүзүндө атагы чыккан, биз билбеген миңдеген ушундай илимпоздор бар. Ошолор деле эгер чындап диабетти ушул жакшы кыла алса, ошолор деле чыгарат эле да. Мына бул дары. Себеби мисалы бир дары ойлоп табылса дагы Нобель сыйлыгын алат да, ошону тапкан адам. Ойлоп табылган нерсе эмес.
3-4 эле нерсени аралаштырып, мисалы тамак кылгандай да, лагманга камыр керек, эт керек, май керек дегендей эле нерсе. Же пловко эле. Ошол сыяктуу эле чөптөрдү аралаштырып туруп эле дары деп чыгарып койгон да. Ошондо азык болуп калат да бизге, туурабы? Азык болуп калат. Ошону туура түшүнүңүздөр. Анан дагы бир эффектиси биринчи, экинчи типтеги ошол диабет менен ооруп калуу ыктымалдуулугун алдын алат деп турат. Эми биринчи типтеги диабет эмнеден болот? Биринчи типтеги диабет бул вирустан болот. Вирус ашказан астындагы бездин функциясын бузат дагы. Ошонун негизинде ал инсулин менен жашап калат өмүр бою. Эгерде ошол өмүр бою инсулин менен жашай турган адам инсулинди алууну токтотуп коюп, ошол стоп диабетти алып баштай турган болсо, балким ашып барса 1 айга чейин жашашы мүмкүн. Ага деле жетпейт. Кандагы глюкоза 30га жетип, анын өмүрүнө чек коет. Анан айтайын дегеним, алдын ала албайт. Себеби вирусту организмге түштүбү, ал өрчүйт баары бир. И организмге өзүнүн зыянын тийгизбей койбойт. Болтурбай коюш үчүн биринчи типтеги диабетти болтурбай коюш үчүн 5 жашка чейинки балдар ушул дарыны ичиш керек да. 5 жашка чейинки балдарга болобу? Бул дагы суроо. Капсуланын өлчөмү чоң эле. Аны жута алабы деген дагы маселе бар да. Ошондой болсо дагы организмге түшкөн вирусту ал жок кыла албайт. Эми экинчи типтеги диабеттин дагы алдын алат деп турат да. Экинчи типтеги диабет бул тукум куучу оору болуп эсептелинет. Тукум куучу оору. Мисалы, атасында же апасында диабет болсо, балага дагы өтүшү мүмкүн да бул оору. Анан эми генинде ал турган болсо, ал кантип ошону жок кылып сала алат? Баштан аяк жомук да. Жалпы жөнүн алганда мен түшүндүңүздөр деп ойлойм. Ошон үчүн жалгандарга ишенбеңиздер, алданбаңыздар. Анан диабет болбой калат экенсиң деген сөздөргө дагы ишенбеңиздер. Адам диабет болдубу, ал андан калыбына келип диабетсиз болуп калбайт. Өмүр бою ошол оору менен күрөшүп жашайт. Эгер дарысын убагында ичип, диета кылып жашай турган болсо, кыйынчылык деле жок, түйшүк деле жок. Ошон үчүн дагы бир рет айтам, караңгы болбоңуздар да. Ошо жалпысынан стоп диабетиңиздер тууралуу сиздерге керегинче маалымат бердим деп ойлойм. Мисалы, мен аны ичип туруп жакшы болуп калдым, сахарым ушунча болуп калды деп жүргөн адамдарга айтып өтөйүн. Эгер чындап эле ошондой болгон болсо, мисалы, сиз азыр элебей эле ошол диабет менен жашап жүргөн адам таблеткасын ичпей кое турган болсо, жок дегенде 1 ай, болбосо 2-3 ай, жада калса жарым жылга чейин дагы жакшы жүрө алат да. Анткени организм бул ушундай бир уникалдуу түзүлүш. Жараткан аны ушундай күчтүү кылып жараткан. Биз дары ичпей койсок деле көпкө чейин ал өзүнө өзү жардам бере алат. Ошонун негизинде эле өзүңүздөрдү жакшы сезгениңиздерге мен мындан кутулуп кеттим деп ойлобоңуздар. Баары бир сахар көбөйүп баштайт, 7 болот, 8 болот. Анан ушул орунда сахарный диабет жөнүндө дагы бир аз сүйлөп бербесем болбойт. Айтып өтөйүн. Эгерде сиз диабеттен дарыланып баштаган болсоңуз, ал калыбына келиш керек. Албетте толугу менен калыбына келбейт, бирок эч кур дегенде сиз ушул ач карын болгон учуруңузда кандагы глюкозанын деңгээли эч кур дегенде 6гача болгон жакшы да, 5,5 болсо өтө жакшы болгон.
Эгерде сиз тоюнган болсоңуз, курсак ток болгон болсо, глюкозанын деңгээли 7-8ге чейин көтөрүлүш керек. Эми ашып кетсе 8 болуш керек да. Эгер ушундай болгон болсо, ушундай жүргөн болсоңуз, сизде баары жакшы. Эгерде тамактангандан кийин глюкозанын деңгээли 8ден жогору болсо, анда маселе бар. Сөзсүз түрдө аны калыбына келтириш керек. Эмне үчүн көбүп жатат? Ушул суроого жооп издеш керек. Эндокринолог менен жакшылап иштеш керек. Көбүрөөк суроо беришиңиздер керек. Айтканды жакшы аткарышыңыздар керек. Ошондо буюрса 90-100ге чейин диабет менен жакшы эле жүрө аласыздар.